Кээде адам баласы жер планетасынын 10% гана сырын билеби деген суроо пайда болот. Анткени билгенибизге караганда билбегенибиз өтө көп. Окумуштуулар өткөн өмүр тарыхтарын жана байыркы цивилизация тууралуу өтө көп ачылыштарды жасап келүүдө. Адам баласы изилдөөнү токтотпой келет. Анткени жер бетиндеги байыркы жашоо бүгүнкү күндө баарына кызык. Бүгүнкү күнгө чейин сакталып турган кээ бир курулуштар көпчүлүк элди жана окумуштууларды да таң калтырып келет. Ассалому алейкум урматтуу достор, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге миңдеген жылдар мурда курулган жана бүгүнкү күнгө чейин күчүн жоготпой турган шаарлар тууралуу айтып беребиз. Бул эски шаарларда кимдер жашап өткөн чогуу билебиз. Эгер сиз биздин каналга каттала элек болсоңуз, анда сөзсүз катталып коюңуз. Биз баштадык. Сайда шаары Ливан өлкөсүндө. Бул эски шаар биздин заманга чейин 12-кылымда курулган. Аянты 8 чарчы чакырым, калкынын саны 200 миңдин тегерегинде. Бул аймак биздин заманга чейин соода сатык өткөргөн белгилүү эски шаар болгон. Тагыраагы автономиялык шаар деп айтса да болот. Ар улуттун элдери ушул шаарга келип мал жандык жана кездемелерди сатып соода жүргүзүшкөн. Бул шаарды өтө көп элдер талашып, өтө көп кан төгүүлөр болгон. Сайда шаары башында Асыр деген элге карап турган. Кийин египеттиктер алган. Андан кийин көп жылдар өтүп Рим өлкөсүнө карап калган. Араб элдери да бул шаар үчүн согушуп, бирок утулуп калган. Кийин Түрк каганаты Осман империясы өзүнө каратып алган. Бүгүнкү күндө Ливан өлкөсүнүн карамагында. Сузу шаары Иран өлкөсүндө. Бул шаар биздин заманга чейин 4000 жыл мурда пайда болгон. Сузу шаары мусулмандарга карап турган, кийин Монгол империясы басып алган. Көп жылдар өтүп бул шаарды тургундар таштап ар кайсыл жака чыгып кеткен. Бүгүнкү күндө калкынын саны 65 миң эл жашайт. Алардын жарымы мусулмандар, жарымы ар башка диндерди карманган еврейлер. 18-19 кылымдарда бул шаар Иран өлкөсүнүн карамагына өткөн. Библ шаары Ливан өлкөсү. Бүгүнкү күндө аянты 5 чарчы чакырымды түзөт. Библ шаарчасы майда шаарлардын катарында. Биздин заманга чейин 3000 жыл мурда пайда болгон. Тарых барактарынан алсак, шаар Египет өлкөсүнүн карамагында болгон. Бул шаарга Александр Македонский кол салган. Кийин бул шаарды да Осман империясы басып алган. 1918 жылы Франция баскынчылары тартып алган. Алар 1943 жылга чейин жашаган. Бүгүнкү күндө Ливан өлкөсүнүн карамагында. Калкынын саны 3000дин тегерегинде эл жашайт. Библ шаары бүгүнкү күндө келген туристтер үчүн өзүнө жараша кооздугу бар. Эль Фаюм шаары Египет өлкөсү. Эль Фаюм шаары биздин заманга чейин 4000 жыл мурда курулган. Бул шаар ошол учурда өтө бай шаарлардын катарында турган. Каир аймагынын түндүк батыш тарабынан 130 чакырым аралыкта жайгашкан. 1640 жылдан 1740 жылдар аралыгында Египет өлкөсүнүн борбор шаары болуп турган. Бүгүнкү күнгө чейин байыркы фараон издеринин кээ бир байлыктары жана колдонгон буюмдары табылып келүүдө. Жана бул шаардан Фаюм портреттерин табышкан. Бул портреттер египеттиктер үчүн өтө баалуу. Табылган портреттер биздин заманга чейин 4000 жыл мурда тартылган. Египет өлкөсүндө климат кургак болгондуктан бул колдо тартылган сүрөттөр жакшы сакталган. Жана көптөгөн табылган буюмдар Британия музейине коюлган. Болжол менен 700гө жакын байыркы буюмдар бар. Эль Фаюм шаарынын аянты 24 чарчы чакырым. Бүгүнкү күндө калкынын саны 300 миңдин тегерегинде эл жашайт. Пловдив шаары Болгария өлкөсү. Бул эски шаар биздин заманга чейин 7000 жыл мурда курулган. Аянты 110 чарчы чакырым. Бүгүнкү күндө калкынын саны 385 миңдин тегерегинде эл жашайт. Пловдив шаары биздин заманга чейин болжол менен 342 жылдан тартып 250 жыл ар түрдүү баскынчылардан жапа тартып келген. Бул шаарды да өтө көп империялар талашып өткөн. 1198 жылы крестоносттор басып алган. 1240 жылы Никей империясы алган. 1364 жылы Осман империясы баскан. Кыскасы айта берсек, ага чейин да андан кийин да көптөгөн империялар талашып өткөн. Пловдив шаары бүгүнкү күндө меймандар үчүн ыңгайлуу. Байыркы тарыхы жана маданияты менен көптөгөн туристтердин көңүлүн өзүнө буруп келет. Ерихан шаары, Ердан чыгыш жээги.
Yeriхан шаары эң байыркы эски шаар. Болжол менен биздин заманга чейин 10 000 жыл мурда курулган. Аянты 60 шарчы чакырым. Калкынын саны бүгүнкү күндө 30 000дин тегерегинде эл жашайт. Бул шаар автономиялык шаар болгон. Ар улуттуу элдер жашаган. Көптөгөн жылдар өтүп крестоносттор менен мусулмандар талашкан. Ошол 10 000 жыл мурда курулган имараттар бүгүнкү күнгө чейин сакталып келүүдө. Транис Гераклион шаары, Египет өлкөсү. Чындыгында бул байыркы эски шаар бүгүнкү күндө суу алдында турат. Жаратылыштын ар түрдүү себептери менен шаар сууга чөгүп кеткен. Бул шаар 19-20 кылымдарда суу астынан табылган. Окумуштуулардын айтуусунда биздин заманга чейин 5000 жыл мурда курулган. Транис Гераклион шаары суу алдында өтө жакшы сакталган. Азыркы күнгө чейин ар түрдүү имараттарды жана айкелдерди көрүүгө болот. Албетте алардын кээ бирлери талкаланган. Бирок 5000 жыл мурда курулган шаардын сапаты бүгүнкү күндө илим изилдөөчүлөрдү жана окумуштууларды таң калтырып келет. Шаар деңизге жакын болгондуктан байыркы элдер соода түйүндөрүн ушул шаар аркылуу жүргүзүп турган. Жана айта кетсек, Египет өлкөсүнө таандык суу алдында калган башка шаарлары өтө көп. Мачу-Пикчу шаары, Перу өлкөсү. Мачу-Пикчу шаары Америкадагы Перу өлкөсүндө болжол менен биздин заманга чейин 1450 жыл мурда пайда болгон. Бул өзгөчө шаар деңиз деңгээлинен 2400 метр бийиктикте жайгашкан. Мачу-Пикчу шаарын 1911 жылы Йельск окуу жайынын Хайрам Бингем аттуу окумуштуусу тапкан. Бул шаардын өзгөчөлүгү бийик тоонун үстүндө жайгашкан жана өтө чоң таштар менен курулган. Бул бийик тоодогу байыркы курулушка окумуштуулар бүгүнкү күнгө чейин баштарын катырып келүүдө. Азыркы күндө бул шаарчага көптөгөн туристтер келишет. 2001 жылдан тартып 2010 жылга чейин Мачу-Пикчу шаарчасы жабылган. Мамлекет эмнегедир сыр кылып сактагысы келсе керек. Азыркы Кытай өлкөсү жашырган пирамидалар сыяктуу кылып. Бирок кайра 2010 жылдан кийин меймандар үчүн эшигин ачып койгон. Анантнаг шаары, Индия өлкөсү. Анантнаг шаарынын тарыхы жергиликтүү жашоочулардын айтымында 5000 жыл мурда курулган дешет. Бул эски шаардын аянты 183 шарчы чакырымды түзөт. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан. Бүгүнкү күндө калкынын саны 200 000дин тегерегинде эл жашайт. Ошол 5000 жыл мурда курулган шаар бүгүнкү күндө да ошол бойдон турат. Жана бул имараттар өтө кооз чеберчилик менен курулган. Анант деген сөздүн чечмелениши улуу дегенди түшүндүрөт. Жана наг деген сөз булак деп которулат дешет. Ошондо бул жердин аталышы улуу булак деп аталса керек. Андан мурун Кашмир деп аталып турган. Бул адамдын ысымы дешет. Бүгүнкү күндө келген меймандарды кооздугу жана эң байыркы көрүнүшү менен өзүнө тартып турат. Бухара шаары, Өзбекстан өлкөсү. Бул шаар Орто Азиядагы эң байыркы шаарлардын катарында. Биздин заманга чейин 6-кылымда курулган. Аянты 143 чарчы чакырым. Калкынын саны бүгүнкү күндө 280 000дин тегерегинде эл жашайт. Коңушу Өзбекстандын түштүк батыш тарабынан орун алган. Бышырылган кыш менен кооздолуп курулган. Бүгүнкү күнгө чейин ошол курулуш күчүн жоготпой турат. Жана ар жыл сайын көптөгөн меймандар шаарды көргөнү келишет. Урматтуу достор, биздин видео аягына жетип келди. Эгер видео жакса лайк басып жана башкалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.